Кафе Чабандес, зашли. У них новое меню. И что мы смотрим? Обслуживание 0. Ну, чуть немножко цен, конечно, повысили. Өлкөдө коомдук тамактануучу жайларда тейлөө акысы 15% түзүп, айрым учурда ичкен тамагынан дагы тейлөө кызматына берген акча көбүрөөк чыкканы коомчулук арасында ар кандай нараачылыктар жаратып келген. Бирок ушул жылдын 1-январынан баштап баардык тамактануучу жайларда тейлөө акысы жоюлганы маалымдалды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдиргендей, бүгүнкү күндө коомдук тамактануучу жайларда тейлөө кызматтарына берилүүчү төлөмдү алып салуу боюнча токтом күчүнө кирип өз ишин баштады. Ага ылайык эгер коомдук тамактануучу жайлар бул токтомду эске албаган болсо, анда мыйзам бузуу деп саналып, административдик айыпка жыгылат. Мисалы, соода эрежесин бузгандык үчүн деген дагы атайын берене бар. Ал эми негизинен физикалык жактарга 3000 сомдон баштап, юридикалык жактарга 51 000 сомго чейин айып бул салынат. Маселе ошол жанагы официантка кете турган акчаны тейлөө акысын кошконго болбойт деген маселе болуп атат да. Мурун мындайча өзүнчө кылып көрсөтүшчү да. Өзүнчө мисалы үчүн 10%, 12%, 15%га чейин көрсөтүп жүрүшкөн. Мына ошол азыр 1-январдан баштап тыюу салынды. Ошондой эле монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча мыйзам негизинде атайын көзөмөл бар экендигин, анын алкагында текшерүүнүн планы бекитилгенин айтты. Атап айтканда, эми анын негизинде баардык коомдук тамактануучу жайларына пландуу түрдө текшерүү жүрөт. Мисалы, тамак аштын көрсөтүлгөн өлчөмү аз болсо, өзүнчө айып пул салынат. Ошондой эле эгерде кайсы бир керектөөчү арыз менен кайрыла турган болсо, анда монополияга каршы жөнгө салуу кызматы капысынан текшерүү жүргүзөт. Бирок монополияга каршы жөнгө салуу кызматы керектөөчүлөрдөн азырынча кайрылуулар түшө электигин билдирди. Эми бул боюнча пландуу текшерүү деген бар. Бирок ал мындай да, пландуу текшерүү деген биз алдын ала айтып, баланчанчы күнү барабыз, анан карайбыз деген да, ага чейин даярданып алыш мүмкүнчүлүктөр бар да. Андан тышкары капысынан текшерүү деген бар. Капысынан текшерүү деген мындай: эгерде кимдир бир керектөөчү мына мени алдап атат деп кайрылган болсо, биз аны дароо ошого жараша текшерүү мүмкүнчүлүгүбүз бар жана эгер чындап бузган болсо, айып пул салганга акыбыз бар. Ал эми соц тармактарда бул маселе талкууга алынып, 15% тейлөөнү жойгону менен кафелерде тамак баалары кымбаттап кеткенин айтышкандар арбын. Эл өкүлү Нилуфар Алимжанова мунун бирден бир себеби катары азык-түлүктүн кымбатташын мисал кылып, жана тейлөөнүн акысы жоюлганы дагы башкы себеп экенин белгилейт. Ага ылайык депутат бул маселе боюнча ага жарандарда кайрылып жатканын, эми бул көйгөй парламентте да көтөрүлөрүн айтты. Менюдагы баа менен эми азыр салыштыруу болуп атпайбы? Мына элдерибиз дагы нараазычылыктарын билдиртат. Эми ал менен мен кошо айтып кетет элем, өзү продуктлардын, азык-түлүктүн кымбатташы дагы буга себеп болушу мүмкүн. Бирден бир себеп. Экинчиден ошол тейлөө акысын алып койгону, бул дагы чоң себеп. Себеби мурда ал расходко кирет эле. Мен бизде ойлойт да, ошол тейлөө акысыны официанттарга төлөйт депчи, бирок ал чынында официанттарга бир кандайдыр эле пайызы төлөнөт. Өлкөдөгү айрым экономисттер болсо, баардык тамактануучу жайларда тейлөө акысы жоюлганы боюнча токтом ишке киргени рынок үчүн оң таасир берерин айтышууда. Бирок эми бул өзгөрүүлөр киргенден кийин коомдук тамактануучу жайлар наркты көтөргөнгө жараша тейлөө сапатында жакшыртуу керек дешет. Мисалы, чет өлкөлөрдө тамактануучу жайларда ар бир өлкөнүн психологиясына жараша тейлөө жүргүзүлөт. Тейлөө кызматкерлери үчүн чоң ыңгайсыздык болот, анткени себеби алар буга чейин баягы айлыгынан тышкары ошол тейлөө кызматынан түшкөн суммадан ошо жумушуна жараша акы алып келген да. Бул деген убактылуу эмнени түшүндүрөт, жанагы ошол тейлөө тамактандыруу жайлардын ээлери алардын айлыгын же көтөрүш керек, же болбосо башка бир мотивацияларды бериш керек да. Ал эми шаардагы биз баш баккан айрым коомдук тамактануучу жайлар 1-январдан баштап тейлөө кызматтарына берилүүчү төлөмдү алып салып, мыйзам талаптарын сактап, бааларды ачык көрсөтүү менен иштеп жатышканын айтышууда. Бирок ачык маалымат берүүдөн баш тартышты. Ресторан жана мейманкана бизнесинин кызыкчылыктарын жактаган Харейка клуб ассоциациясы массалык маалымат каражаттарына баанын өсүшү боюнча комментарий берип, андан мурда алынып келген тейлөө акысы кошумча жыйым же чай пул болгон эместигин жана ал чыгымдардын бир бөлүгүн жабууга багытталганын билдирген. Тагыраагы тыюу салынгандан кийин ошол чыгымдар тамак аштын баасына кошулган. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.